мына жакында шайлоо билесиздер. Эми ушул алдыңкы келе жаткан 5 жылга чейинки акыркы саясий процесс. Ушул шайлоодон кийин бүттү 5 жыл бою саясатты унутабыз. Жергиликтүү кеңеш да болбойт, жогорку кеңеш да болбойт, президенттик да шайлоо болбойт 5 жыл бою. Кудай буюрса экономика менен заниматься этебиз. Эми болду, эми 30 жыл саясат менен жүрүп чарчатгандай деле болду. Шайлаганда мына акчага шайлабагыла. Акча бергендерди кармап бергиле тескерисинче. Мына могул акча таратып атат деп, бул силердин милдетиңер. Бул меники эмес. Силердин патриоттук милдетиңер. Анткени силер көпсүңөр, биз бир кишибиз. Баарын көзөмөлдөп отура албайсың. Анан силер болсо эл арасында жүрөсүңөр. Силер өзүңөр токтотушуңар керек. Шак колдон кармап туруп, мына милиция кызматкерлерин өткөрүп бергиле, алып барып камап коелу. Мен көчө күнү дагы айттым мына. 1,5 жылдан 2,5 жылга чейин камаганга уголовный кодексте статья бар ушундай. Сатып алып атканын дагы камап соттоп койсо болот. Ушундай метод менен токтотпосо токтобойт экен. Эл акчага кызыгып кетет экен барып тиги клубдун маңдайына же тиги школдун бурчуна туруп алып кимин канча көп бересиң, ошону шайлайм дейт экен. Андай адамдар да жок эмес экен, болот экен. Ошолорду кармагыла дедим. Азыр эми кармайт. Мурунку шайлоодо тескерисинче болчу, билесиңер, Яй сатып алгыла деп бийлик сатып алчу. Адым ресурсту иштеткиле деп аким губернаторду күнү түнү дебей чуркатчу мугалим врачтардын баары. Мен тескерисинче кылып атам. Жок, бирөөң эгерде аралаша турган болсоң, кызматтан кетесиң деп. Мына акимдер кетип атат, мэрлер кетип атат. Кече жакында ректорун алды, Ошкунун ректорун. Мугалимдерин алып салды. Эмне үчүн сен студенттерди сабак учурунда тиги немеге алып барасың деп. Партиянын чогулушуна алып барасың деп. Ошон үчүн мына ушундай метод менен токтотушубуз керек биз. Мындан ары таза шайлоо, шайлоодо сатып алам, анан адым ресурс иштетип туруп көбүрөөк добушту алам деген понятие жок болуш керек. Элдин өзүнүн немесине эркине коюп коюш керек. Кимге шайласаң ошого шайла. Эл өзү билет. Эми 30 жылдан бери шайлоодо жүрүп билип калдыңар, кимди шайлаш керек экен, кандай шайлаш керек экенин деле билип калдыңар. Эми жаңылбайт болушуңар керек деп мен ишенип турам.